Парламенттик шайлоону утурлай саясий партиялар катарындагыларды тактап электен өткөрүп негизги багыттарын аныктай башташты. Замандаш саясий партиясы өзүнүн 9-чу кезексиз съездин өткөрдү. Кезексиз съезд Замандаш партиясынын аймактардагы өкүлдөрүнүн демилгеси менен болуп өттү. 200дөн ашык делегат катышкан съездде партиянын идеологиясы, багыты жана программасы талкууланды. Былтыркы болуп өткөн 8-чи съездде улуттук кайра жаралуу деген программасынын идеологиясын негиз катары кабыл алганбыз. Муну элдин талкуусуна салганбыз. Ошол элдин талкуусу менен, ушу биздин партиялаштардын талкуусу менен көптөгөн оң терс ой пикирлер айтылып келди. Мына ошонун негизинде бүгүнкү күнү биз жаңы программаны иштеп чыгарып, толуктап барлыгын жаңы программаны алып чыктык. Андан сырткары ошо уставдын партиянын аталышын кайра башка мурунку партия Замандаш саясий партиясы катары кабыл алындык. Бул демилгени делегаттар бир добуштан колдоого алышты. Себеби Замандаш партиясы элдин калың катмарына Замандаш деген ат менен синген дешет. Бул партиянын составында мүчө болуп жүргөндөрдүн көбү башка улуттан бар, орус улутунан бар, өзбек улутунан бар, дунган улутунан бар, кыргыздар бар, жана башка улуттар бар. Булардын бардыгы азыр бир идея менен ошол мекен үчүн бир бололу, мекен үчүн күрөшөлү, мекендин тазалыгы үчүн күрөшөлү деген адамдар бүгүн ушул Замандаштын идеясын, Замандаштын идеологиясын астыга алып кетип атат. 9-чу кезексиз съезд көптөгөн суроолорго чекит койду. Партиялаштар күмөндүү ойлордон арылып, алдыга ишенимдүү кадам койгонго шарт түзүлдү. То, что понравилось, то, что все сделано оперативно. Съезд өз убагында болду. Оорунун диагнозу аныкталды. Бул мындан ары партиянын дени сак болот деген сөз. К лечению ее и так далее. Айрым саясатчылардын партиянын катарына кирип кайра чыгып кетиши коомчулукта ар түрдүү айын кептерди таратты. Замандаш партиясынын тең төрагасынын айтымында саясий процессте мындай көрүнүштөр боло берет жана бир адамдын партияга кириши же чыгышы партиянын негизги багытына таасир этпейт. Себеби партиянын өзөгүн саясатчылар эмес, партия мүчөлөрү, жерлердеги партия талапкерлери жана жөнөкөй шайлоочулар түзөт. Ар бир саясий уюмга адамдар киришет, бир убакытта чыгып кетишет. Көз карашы туура келбейби, же болбосо ою башкабы, ал ар бир саясатчынын өзүнүн эрки. Бул саясий уюм. Ошондуктан ал саясатчылар киришти, ал саясатчылар кайра чыгып кетти. Алардын чечимин биз сыйлайбыз. Замандаш партиясынын 23 аймактык жана шаардык комитеттери туруктуу иштеп жатат. Жергиликтүү кеңештерде 622 депутат бар. Ошондуктан Замандаш партиясы башка партияларга кошулбастан парламенттик шайлоого өз жолу менен барууга толук мүмкүнчүлүк бар. Замандаш партиясынын 9-чу кезексиз съезди программага ылайык уставды бекитүү, саясий кеңештин курамын жана жаңы мүчөлөрүн бекитүү, тең төрагаларды шайлоо менен жыйынтыкталды.